Иррационалдык туюнтмаларды жөнөкөйлөтүүнүн дагы бир нече мисалдарын карап көрөлү. Эгерде момундай иррационалдык туюнтма берилсе, муну кандай кылып чыгарсак болот? Анда кашаанын сыртында турган тамыр алдында 3-тү кашаанын ичине көбөйтөбүз. Кашаанын ичинде турган ар бир кошулуучуга көбөйтүп чыгабыз. 5 тамыр алдында 12-ни 3-кө көбөйткөндө 3-тү биз тамыр алдында турган 12-ге гана көбөйтө алабыз. Анда тамырдын алдында турган 12-ни 3-кө көбөйтсөк 36 болот. Минус 2 тамырдын алдында турган 48-ге 3-тү көбөйтөбүз. 24 14 144 болот экен. Плюс 2 тамырдын алдында турган 27-ге 3-тү көбөйтсөк 81 болот. Демек мындан силер байкадыңар, тамырдын алдында турган санды гана тамырдын алдында турган санга көбөйтө алат экенбиз. Анда барабар 5 36-дан 6 чыгат. Кээ бир учурда муну кандай деп түшүнсөк болот? 6-нын квадраты 36-га барабар, ошон үчүн 6 чыгат. Минус 2 кайсы сандын квадраты 144 дейт. 12, демек 144-төн 12 чыгат. Плюс 2 көбөйтүлгөн 81-ден 9 чыгат. Себеби 99-дун квадраты 81-ге барабар. Минус 20 барабар 5-ти 6-га көбөйтсөк 30, минус 2-ни 12-ге көбөйтсөк 24, плюс 2-ни 9-га көбөйтсөк 18, минус 20 барабар. Мындай эсептерди кандай кылып чыгарып алабыз? Албетте 30-дан 24-тү алып, анан 18-ди кошуп, анан 20-ны кошсок деле болот эле, бирок ыңгайлуу жолу белгиси окшошторду кошуп алабыз. 30-га 18-ди кошсок 48 болот. Анда белгилери бирдей болгон минус 24-кө белгилери бирдей минус 20-ны кошсок, белгилер бирдей болсо кошулат, белги сакталат деген эрежени пайдалансак, анда 44 болот экен. 44 барабар. Ал эми 48-ден 44-тү алсак 4 болот. Эми дагы бир мисалды карап көрөлү. Бул мисалдан силер тамырдын астында турган сан, тамырдын астында турган санга гана көбөйтүүлөрүн билдиңер. Эми экинчи бир мындай мисал берилсе, 3 тамырдын алдында 15 плюс 5 тамырдын алдында 10 көбөйтүлгөн 2 тамыр алдында 5 көбөйтүү 2 тамыр алдында 5 минус 5 тамыр алдында 12 барабар. Так, бул мисалды жогорудагыдай эле кашаанын сыртында турган 2 тамыр алдында 5-ти кашаанын ичинде турган туюнтмаларга көбөйтөбүз. Анда тамыры жок турган 3-тү 2-ге көбөйтөбүз, 6 болот. Тамырдын астында турган 15-ти 5-ке көбөйтөбүз, 75 болот. Плюс 5-ти 2-ге көбөйтөбүз, 10 болот. Тамырдын астында турган 5-ти тамырдын астында турган 10-го көбөйтөбүз, 50 болот. 50. Минус 5 тамыр алдында 12-нин өзүн жазып коелук. Барабар. Тамырдын астындагы туюнтмаларды өзгөртүп түзөлү. 75-ти кандай деп жазып алсак болот? 25 көбөйтүлгөн 3 деп жазып алсак болот. Плюс 10 50-нү болсо 25 көбөйтүлгөн 2 деп жазабыз. 50-нү могу жерге жазып көргөзөйүн. 50-нү башкача 5 көбөйтүлгөн 10 десек деле болмок. Бирок 5-тен дагы 10-дон дагы тамыр чыкпайт, ошондуктан 25 көбөйтүлгөн 2 десек 25-тен тамыр чыгат. Минус 5 12-ни болсо 4 көбөйтүлгөн 3 дейбиз. Барабар. Ошентип 25-тен 5 чыгып кетет. 5-ти 6-га көбөйтсөк 30 болот дагы, 30 тамыр алдында 3 плюс 25-тен 5 чыгат. 5-ти 10-го көбөйтсөк 50 болот. 50 тамыр алдында 2, себеби 2-ден тамыр чыкпайт.
4'tөн 2 çıgat. 2'ni 5'ke köbeytsek 10 bolot. 10 tamır aldığında 3 barabar. Bul jerde birinci menen 3-nчü koşuluçu okşor. Sebebi tamırdın aldığında 3 turat. Bul ökönü jıynap koysok bolot. Anda jogorуда айтылгандай эле тамырдын алдында турган сандар кошулбайт да, кеңитилбейт да. Анда 30'dan 10'du alsak 20 калат. Коэффициенттер менен гана иштейт экенбиz 3 болду. Плюс 50 тамыр алдында 2. Ошентип бул мисалыбыздын акыркы жообу ушул болду. Мындан да көрүп турасыңар. Демек тамыры бар сандар кошулбайт да, көмүтүлбөйт да. Эми дагы бир мисалды чыгарып көрөлүк. Дагы бир мисалды чыгаралы. Бул номер 3-нчү дейли. Эгерде бөлчөктөр катышкан болсо кандай кылып чыгарсак болот? 10 минус 5 tamır aldığında 3 bölüngön 10 plus 5 tamır aldığında 3 plus alımında 10 plus 5 tamır aldığında 3 bölümünde olsa 10 minus 5 tamır aldığında 3. Мындай эсептерди кандай кылып чыгарсак болот? Албетте буларды жалпы бөлүмгө келтирип алсак деле болот. Бирок бөлүмүндөгү иррационалдуулукту жоюу алда канча ыңгайлуу болот. Анда 10 плюс 5 тамыр алдында 3'tü жогорку сабакта айтылгандай тутумдашына көбөйтүп ийсек минус 5 тамыр алдында 3'кө көбөйтөбүз. Демек бөлчөктүн алымын да бөлүмүн дагы bir эле санга көбөйтүүгө болот. 5 тамыр алдында 3'tü көбөйтөт экенбиз 10 минус 5 тамыр алдында 3'кө. Плюс экинчи бөлчөктү деле так эле ошондой кылабыз. Бөлүмүндө 10 минус 5 тамыр алдында 3 турат. Муну көбөйтөбүз 10 плюс 5 тамыр алдында 3'кө. Анда алымында турган 10 plus 5 tamır aldığında turgan 3'tü dele bölümün köböйткөн mınabıl tuýutmaga köböйtüp jiberебиz. Plus 5 tamır aldığında 3'kö barabar. Bölümü birinci bölçöktün bölümü birinci kaşağını ikinci kaşağa köböйtsök iki sandın kvadratlarının ayırmasını verilet. Bu 7-nчи klasstan ele belgilүү 3 bunun kvadratı. Alımı bolsa bir ele kaşanın kvadratınday bolup kaldı. Demek anda mınarki birinci ele kaşanı kvadratka götürüp koysok, bul kaşanı bul kaşaga köböйткөндө mına birinci kaşanı ikinci kaşaga köböйткөндөн da birinci sandın kvadratı 100 bolot. Birinci sandı ikinci sanga köböйтсек 50 tamır aldığında 3, anı dagı 2'ge köböйтөбүz. Anda 50'nü dagı 2'ge köböйткөндө 100 bolot. Tamır aldığında 3 plus ikinci sandın kvadratı. Birinci 5'ti kvadratka götürsök 25. Anda kvadratka götürsök 3 çıkıp ketet. 25'ti 5'ke 3'ke köböйтсök 75 bolot. Plus ikinci bölçöktü tak ele ошондой kılsak anda 10'dun kvadratı minus 5 tamır aldığında 3'tün kvadratı bolot dagı. Alımı teskerisinçe summanın kvadratı bolup kaldı. Ушундай kaşadan mına birinci kaşa ekö bolup kaldı. Demek bir ele kaşanı kvadratka götürüp koyup жетиштүү bolot. 10'dun kvadratı 100 plus birinci sandı ikinci sanga köböйтсек 50 tamır aldığında 3, anı dagı 2'ge köböйтөбүz. 100 tamır aldığında 3 bolot. Plus 5 tamır aldığında 3'tü kvadratka götürsök 5'tin kvadratı 25. Tamır aldığında 3'tü kvadratka götürsök 3 çıkıp ketet dagı 75 bolot. Oşentip barabar. Tak bunu ayağına çeyin çıkarsak dagı barabar. Anda 10'dun kvadratı 100 bolot minus 25'ti 3'kö köböйтсök 75 bolot. Tamırdan çıkkanın eski alıp anda 100'gö 5'ti koşsok 105 bolot. Okşoştorunu jıynap atabız. Minus 100 tamır aldığında 3. Tak plus ikinci bölçöktü dele tak ele ошондой kılabız. 10'dun kvadratı 100 minus 75. Alımı bolsa
100'gө 75'ti koşobuz. Munu так анда 100 boş müçö деп атайбыз, себеби тамырды кармап турбайт. 175. Так анда биринчибиз дагы могу жерибиз 175 болот экен. 175. Анда плюс 100 тамыр алдында 3 барабар. Эки бөлчөктүн бөлүмдөрү барабар болуп калды. Бөлүмдөрү 100дөн 75 алсак 25, демек бул жер дагы 25. Экинчи бөлүмдө 25 болуп калды. Анда бөлүмдөрү бирдей болгон бөлчөктөр менен амалдарды аткарганда бөлүмүнүн бирөөн жазып, алымдарын гана кошуп коебуз. Анда 175 минус 100 тамыр алдында 3 плюс 175 плюс 100 тамыр алдында 3. Барабар. Барабар бул жерге эле бата турган болду. Минус 100 тамыр алдында 3 менен плюс 100 тамыр алдында 3 кыскарып кетет. Анда жоюшуп кетет. Анда бөлүмүндөгү 25'tin өзүн жазабыз. 175'ке 175'ti кошобуз. Анда 5'ке 5'ti кошсок 10, 14, 15, 350'дөн 25 болот экен. Ал эми муну биз 20 кыскартып койсок болот. Ушу боюнча таштаганга болбойт, кыскартып койсок, анда мына экинде 350'нү же болбосо 25'ке бөлөбүз деп дагы айтышат. Могу сызык бөлүү дегенди түшүндүрөт. Бирден беребиз 25, анда 100 калат, 4төн берет. Ошентип бөлсөк 14 болот экен. 14. Ошентип үчүнчү мисалыбыздын жообу 14 болду. Бул мисалдан силер эгерде бөлчөктүү туюнтма иррационалдуу болсо кандай кылып чыгаруунун эрежесин үйрөндүңөр.